кызым, эмне кылып отурасың? Манас жатат, мектепте конкурс болмок манас айтуу боюнча. Не кыласың конкурсту? Кыздар манас айтчу эле. Бош отурбай тур анан көрө эме кыл. Идиштер жууп үйлө жыйна. Тур. Ай апасы мола кызын карасаң, манас айтам деп отурат. Кыздар качан эле манас айтчу эле. Эчтек болбойт атасы, мен кызымды колдойм, айта берсин да. Качан эле кыздар манастан жеңчү эле. Убакытты бошко кетирбей, башка жумушуңарды кыла. Могу китеп алыпсың еще кыйрат. Кызым, сен манас айтканды жакшы көрөсүң го? Кара, мен сага бүгүн айлык берип, китептерди алып келген да манастын. Кара, бул болсо сейтек дейин, бул семетти биринчи, анан экинчи бөлүгү. Булар кара сөз түрүндө жазылыптыр. Бул болсо манастын биринчи, анан экинчи бөлүгү ыр түрүндө жазылыптыр да. Бул Сагынбай Орозбак уулунун варианты боюнча жазылган китептер экен. Көрдүңбү? Рахмат апа. Бизде мектепте мелдеш болуп аткан манас айтуу боюнча. Мен манастын бала чагынан кичинекей бөлүп жаттадым. Угуп коңузчу. Айта бер кызым. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезде эл манас жетиге жашы толуптур. Мунун аты чоң жинди, бокого жаш баланын шеретенин ким билди. Балача чуркап шашкан жок, 5 чыйга келгенче бериң манас баскан жок. Kızım, jеңишиң кутlu болсун. Мектептен эжең чалды. Азаматсың кызым. Ооба апа. Мен сени менен сыймыктанам кызым.